Өлкөдө аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшү бир топ адамды түйшөлттү. Анын ичинде көчөдө калып, тез жардам кызматына кайрылгандар да көбөйдү. Алсак үй жайсыз калган адамдар мына атайын түзүлгөн приюттарга келип баш калкалоодо. Азыркы учурда түштөнүү маалы экен, алардын жашоо шарты менен таанышуу үчүн Октябрь райондук приютуна келдик. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиргендей, кыш мезгилинен тартып бүгүнкү күнгө чейин көчөдө калган 100дөн ашуун адам аталган жайларга кайрылышкан. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткан приюттун ичинде учурда 20га жакын адам телевизор сыналгы көрүп отурушат. Түштөнүү маалы дагы болуп калган экен. Мынакей тамак алып келатат. Кириңиз. Азыр сурап көрөлү. Бул жердеги саламатсызбы? Бул жерде сиз көзөмөлдөйсүз, өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз, учурда канча адам бул жерде баш калкалап жатат? Түштөнүү маалы дагы болуп калган экен, ысык тамактар дагы берилет окшойт. Менин атым Сталбек. Бул жерде 50ге жакын адам баш калкалап атат. Азыр суукка байланыштуу кишинин саны көбөйдү. Эми бул жердики условиясы өзүңөр көрүп тургандай эле азыркы жакшы деп айтсак болот. Жакшы. Ысык суусу бар, музак суусу бар, душу бар. Аристон турат, стиральный машинасы турат, каалагандай жуунушат, кирлерин жуушат, бул жерге келип жатышат, эс алышат, телевизор көрүшөт, каалагандар кетишет дегендей. Тамак ашты болсо 3 маал берип атабыз. Ушундай спонсорлор бар, ушу тамак аш жагынан, кийим аш жагынан да жакшы берип турушат. Основном ушул биздики управлениянын караган жагы, соцразвитиянын караган жактары деген ушул матрастарын, кийим кечектери, дары-дармектери, биринчи жардамдары боюнча беребиз да. Келгенде аябай катуу состояние менен келишет да, ушундай жана биттеп келишет. Аябай көрүнгөн жактарга мас болуп оонап туруп, мындай бир жыттарды аябай катуу жыттар менен келишет да. Ошолорду сразу чачтарын тегиздеп, душка түшүрүп, жуунтуп, тазалантып, анан бүт мояктан ич кийимден баштап, башына аягына чейин жаңы кийимдерди беребиз да. Берип туруп, анан бияктарга жана жаткызабыз. Убактылуу баш калкалоочу жайында жашагандардын көпчүлүгү үйүнө таарынып чыгып кетип, сел-саяктардын жашоосуна моюн сунуп кеткендер, айрымдарынын үй бүлөсү такыр эле жок. Менин атым Атыр. Бишкектен эле келдим. Ошо мен деген соода кылчумун, Ош базарында соода кылам. Акчам түгөнүп калып, квартирада карыз болуп калып бере албай. Анан соода жок, такыр күн сууктап баштаганда соода болбой калды. Айлам кетип каякта барарын билбей, биякта туугандарым жок. Бир эле кызым бар. Ал да алыста күйөөдө. Анан деген айлам кетип, мен деле билчү эмесмин мындай жерде. Анан Коломто деген жер бар экен, немеде жибек жолу менен тыныштан. Аякка барсам коридордо жатышыптыр, место жок. Бир күн эптеп түнөдүм, анан бир күн эптеп түнөдүм. Ошол жерден айтты, 12-чи микрорайонго барсаңыз, балким 12-чи микрорайондо место болуп калар деп. Анан келдим, кечинде келсем сразу эле алышты. Ичпейсиңби деп сурады. Жок, ичпейм дедим. Анан ошо менен жашап атам, 1 айдан ашты. Андан кийин Свердлов райондук өнүктүрүү башкармалыгына караштуу убактылуу баш калкалоочу жайына да баш бактык. Бу жерде жылына 1-ноябрдан баштап үй жайы жокторго приют ачылат кышкы мезгилге. Быйыл мына 40 кишиге орун даярдаганбыз. Көмүрүн түшүргөнбүз, отун түшүргөнбүз. Бир маал тамак берилет, кечкисин кысык тамак берилет. Медиктер карап турат, участковый инспекторлор бекитилген, баягы коопсуздугун карап тургангачы. Азыркы күн суукка байланыштуу киши көбөйүп атат, батпай да кетип атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Отун суусу бар. Мындай шартка анча ылайыктуу да. Бул жайдын ичине киргенде эле жагымсыз жыт каңырыкты жарып кетти. Бири терең уйкуда жатса, экинчиси жаңы эле тез жардам кызматынын унаасы менен алынып келиптир. Сизге рахмат, Алла разы болсун. Сиз каяктан келдиңиз? Каяктан келдим, көчөдөн келдим, блядь, каяктан келбей келем да. Ким алып келди бияка? Ким Үскөр алып келди, ким алып келет да. Канчадасыз? Атыңыз ким? Канчада, мен 36-дам да. Мүчөл жашым да. Эжем алып келди, эжеме рахмат. Үй бүлө семьяңыз жокпу? Семьям жок. Мен, блядь, жырганым үчүн жүрөм, блядь. Жырган бересиңерби? Беречи койсом да, блядь. Ичпей койсоңуз болбойбу эке? Болот да. Не болбойт да. Кыздарыңыз барбы, балдарыңыз барбы? Бүт бар, блядь, ма, блядь. Алчы. Өзүн Наргиза Сулуу деп тааныштырган бул айымдын айтымында жолдошу каза болуп калган. Учурда анын 7-класста окуган бир баласы бар. Бир нече айдан бери үй жайсыздар баш калкалоочу жайында жашоодо. Көмүрдү жагабыз.
Баарыбыз жакшыбыз. Эмне кылабыз эми ушундай тагдырга туш келдик. Эмне кыл дейсиңер эми? Баргиза сулуу деп коюнчу эми. Бисмилла. Баары жакшы болсун, а? Баарыңарга саламат. Не дейм? Баарыңарга жакшылык каалайм. Ушу менин кейпимди кийбегиле. Ушундай кыйналыштан ушундай тушка келдим. Мен деле бала чакам бар. Не дейм эми ыйлайынбы? Не кылайын ушу турмушка баарыңар келбегиле. Баарыңарга жакшылык каалайм ошол. Баары тамактар жакшы, бүт баары жакшы. Бүт баары таза. Тамакты убагында беришет, жакшы. Милисайка Жыргал байкем да жакшы. Бирок кармап кеткен эле болбосо, кармап кетип анан неме отпечаток алган эле болбосо, ал да жакшы. Алып барып кечке 6 саат тоңдурду, мени бутумду тоңдурду. Ана чыгып чапанда. Айтарам мен, баппой да кошуп коем. Мага барыр. Эже, эмне болуп туштуу болуп калдыңыз бул тагдырга? Бул тагдырга мен жөн эле өзүм арактын айынан. Арак ичтим, аракты жакшы көрөм, аракты сүйөм. Арак үчүн өлөм. Болду? Дагы эмнени айтайын? Канча балаңыз бар? Бир эле балам бар, 7-класс балам. Ошол мен үй бүлөм айтпайм, кай жерде экенин айтпайм, бирок ушу приютта жашайм, ушу жакта чоңоем, мына аталарды карайм, жакшы карайм, тамагын берем убагында. Анан мен күйөөм бар, өмүрлүк жарым бар, ошо менен бактылуу болгум келет, ошол. Ал каякта? Жанымда. Бирок көрсөтпөйм бирок. Өзүңүздүн чыныгы жолдошуңуз, мурунку жолдошуңуз каякта? Казы болуп калган ал. Өлүп калган. Канча жылдан бери бул жактасыз? Неге үйүңүзгө барбайсыз? Мен августтан бери бияктамын. Үйүмө барбайм, баргым да келбейт. Неге? Мен күйөөмдү сүйөм, ошон үчүн барбайм. Издешеби сизди? Издешет, бирок алып кетем дейт, бирок мен барбайм. Мен бирөөнү сүйүп калдым, ошон үчүн барбайм. Ачык эле айтканда, ооба. Дагы суроо бере бер. Жакшы жашоого умтулгуңуз келеби? Умтулгум келет. Келет. А неге тоскоол болуп атат? Арак ичким келет атат. Дагы акча берсең, дагы арак ичким келет. Ошо арак, меники арак. Опять арак ошол. Арак жамандык калып барат экен ошол. Барып текшерип турасыздарбы? Турамын, мен таптазамын. Эч жерим оорубайт. Мен баягыда эле тапшырып келдим, кан тапшырып келдим, анализ алдырып келдим. Жакшы элемин, таза элемин. Ал эми көчөдө калган адамдарга кийим-кечектерди алып келгендердин бири Асель Касенова буларды кошумчалады. Мы из благотворительного фонда «Назарянин». Мы ежегодно, по мере возможности, помогаем приютам, помогаем тем людям, которые остались на улице по тем или иным причинам. Собираем вещи инвалидными колясками. На данный момент мы здесь в приюте Свердловского района, где привезли вещи, и потом пойдем по улицам делать рейд, давать горячий чай бомжам, людям, которые остались на улице. Тез жардам кызматынан билдиргендей, учурда 37 атайын топ иштейт. Бирок алар жетишпегендиктен ондон ашуун чакыруу кезек күтүп калышат. Күнүнө 600-гө чейин чакыруу түшсө, анын 450-үсүнө барып жардам көрсөтүшөт. Калгандарына телефон аркылуу маалымат берилет. Бомждор чын айтканда жылуу ысык күндө эле бомждор кээ бирөө өлүп атат, чын айтканда. Ал бомж эч жерде жаша эмеси жок адам, мисалы үчүн өзүн өзү карабаган адам, бул чын айтканда бул өзү эле оорулуу адам да. Если аны текшерип эметип көрсөң, чын айтканда букет заболевание дейт. Оору. Алардын кайрылганы кечөтөн бери, бүгүн кечөтөн бери сразу көбөйдү да. Мурунку күнү 5-6 эле кайрылган болчу. Кечөө кайрылыптыр. 14 выезд болуптур бомждоргочу. 14 бомжго барышыптыр. Ошонун 9-ун эме жөн эле баягы эмеге доставить эттик да. Жана приюттарга 9-ун. Приюттарга доставить эттиптир. Ичинен 3-өнү хирургический центрга жаткызыптыр. Бирөөсүн психбольницага барып жаткызыптыр. А бирөөсү ошо ордунда калганда, эч жака барбай калып калган. Мына чакыруу 13 чакыруу. Азыр очередь күтүп мына турат. Башны жок. 37 бригада иштейт күнүнө. Анан ушул убакта бизде врачтар жетишпейт. 70 вакантный место бар. 70 врач жетишпейт бизге. Эмне келишпейт алар силерге? Алардын эмеси көп да. Айлык аз болсо ким келип иштейт? Эскерте кетсек, Бишкекте январь айынын башынан бери үй жайсыз 15 адам суукка тоңуп каза болгон.